Бул убакытка чейин электр энергиясынын тариф саясатынын өзгөрүүрү айтылып келген. Мунун себебин адистер энергетика системасы кризиске кептелгени менен жөө кылышкан. Бирок бул тариф саясатын коомчулукта айрымдары колдошсо, айрымдары нааразы болушкан. Азыр мына 200 бирдеме сом бир айга мен төлөдүм. 77 тыйын менен, 77 тыйын менен. Жакшы эле го негизи. Карапайым элге кыйын эле, кыйын, аябай эле кыйын, особенно кышкысын. Зарплата көтөрүлбөйт. Биздейлерге очень кыйын, анан колунда барларгалар кыйын эле. Аябай эле кыйын. Маалыматыңыз барбы ошо 77 тыйынга кайра азырынча калат пенсия пособие көтөрүлмөйүнчө деп атат да? Ошончо эле болот эле. Бала чакалыбыз, кыш жалаң свет менен жашоо. Арзаны жакшы да бизге. Кышкысын кыйналып калат адамдар bundan. Анан могу бизнесмендерге жакшы болот да, баягы карапайым элдерге кичине болбосо, могу бизнесмендер жөн эле баягы немете бергенче, ошолордон чөт акчанын барычы. Кафе андай мындайдан. Эки вариант болуп атат да. Биринчиси эл нааразы болот, көтөрдү деп. Коомчулуктун нааразычылыктарынан улам энергетика жана өнөр жай министрлиги электр энергиясынын наркын кымбаттатпоо чечимин кабыл алышты. Президент Садыр Жапаров келерки жылга чейин азыркы тарифте калтырууну, социалдык төлөмдөр жана айлык маяна көтөрүлгөндөн кийин гана кымбаттатууну сунуштаган. Бүгүнкү күнү биз түшүнүп атабыз, экономикалык, анан тиричилик ушундай аябай татаал эмелерибиз бар азыр. Анан ковид ситуациясы дагы аябай начар. Ошон үчүн өкмөттөн бизге ушундай бир суроо келди. Бизге суранды ушу тарифный политиканы калк элинде кичине тарифтерди башка өзү менен калтырса болобу деп. Энергетика кризисинин бирден бир себеби калктын өз учурунда электр жарыгына болгон акчаны төлөбөгөндүгү. Ошондой эле өлкөдө суунун тартыштыгы да чоң көйгөй жаратууда. Учурда Бишкек шаарынын тургундарынын эле светке 129 миллион карызы бар. Мындан улам бүгүн эле 5000ден ашуун турак жайдын жарыгы өчүрүлгөн. Биз ар бир өчүрлөрдү алганда планкасын алабыз, 500 сомдон жогору, же болбосо 300 сомдон жогору деп өзүбүзгө баягы азыркы илдет жүрүп атканына байланыштуу өзүбүздө биякта очеред создавать этпели деп ошону бөлүп алыптыр, анан өчүрөбүз. Население боюнча бүгүнкү күндө 49 миллион дебитордук карызыбыз калды. Азыркы основной биздики иш ушу жоготууну төмөндөтүү, карыз менен иш алып барып, ошо жылдын жыйынтыгы менен ошол карызды 30-40%га төмөндөтүү. Мындан ары электр энергиясынын баасы азыркы иштелип жаткан тарифте гана калат. Ал эми баалар жеке бизнес компанияларга өзгөрөт. Жаңы тариф саясаты август айында күчүнө кирери болжолдонууда. Ал убакыттан тарта тоолуу аймактарда азыркы 700 киловаттык чектөө алынып салынат. Ошо бүгүнкү сунуштаган тарифный политикада цементный заводдор бизге да аябай өзүнүн оюн көп жазышкан. Кандай тарифтер, кандай баа менен анан цемент чыга баштайт, эси чоң тарифти биз кармап турсак, биз анын баарын тең карап туруп, ушундай бир решение принимать эттик. Цементный заводдор азыркы күндө жанагы коэффициенти 1,3 болуп түшүп атат. Азыр 5 сомдон төлөбөйт, жети 3 сом 25 тыйындан алар ошо төлөп турат. Эске салсак, апрель айында мамлекет башчы тарифтерди көтөрүү боюнча сунуш киргизген. Бийлик алгач абоненттерди категорияга бөлүүгө ниеттенип, бирок кийинчерээк министрлер кабинети эл үчүн бирдей киловатт саатына 1 сом 9 тыйын кылуу боюнча пикирин билдирген. Жаңы бааларды 2021 жылдын сентябрь айында киргизүүнү пландашкан. Нуржан Султанбекова, Адилет Чокоев, 7 канал, Бишкек.